Mr. Speaker, the President of the United States. Бул президент Дональд Трамптын мактанган учуру болду. America is back. Америка кайра күчтөндү. Биз көп администрациялар 4 же 8 жылда жасаганды 43 күндүн ичинде ишке ашырдык. Бул башталышы гана. Ал АКШдагы иммиграция жана чыгашаларды кыскартуу боюнча өз аракеттерин мактоого алды. Мен баскынчылыкты токтотуу үчүн АКШ армиясын жана чек ара кызматын жайгаштырдым. Биз баткакты жок кылып жатабыз. Шайланбаган чиновниктер башкарган күндөр артта калды. Ал өзүнүн жакын өнөктөшү, эл шайлабаган техно миллиардер Илон Маскты көпкө мактады. Рахмат, Илон. Ал катуу иштеп жатат. Мунун ага кереги деле жок болчу. Сага чоң рахмат. Илон Маск мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу жана АКШнын космостук тумагын көтөрүү үчүн дайындалган. Негизги бөлүгүндө Дональд Трамп бир нече күн сынга алгандан кийин Украинанын президенти Зеленскийге да кайрылды. Бул акылсыздыкты жана кан төгүүнү токтотууга убакыт келди. Маанисиз согушту токтотуу керек. Аны токтотуш үчүн эки тарап тең сүйлөшүүсү зарыл. Бул сөздөр президент Зеленский алга жыла берүү ниетин билдиргенден кийин айтылды. Биз Орусия менен олуттуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алар тынчтыкка даяр экени тууралуу ачык ишарат беришти. Бул сонун эмеспи? Ошондой эле ал соода согушу тууралуу опузасын кайталады. Эгер сиздин товарыңыз АКШда жасалбаган болсо, анда Трамптын администрациясы учурунда ага салык төлөйсүз. Ал эми айрым учурларда ири салык төлөйсүз. Президент Трамп биринчи мөөнөтүндөгүдөй эле сүйлөп жатат. Бирок бул жолу ал тажрыйбалуу жана кайраттуу болуп турат. Бул кайрылуу анын ак үйгө кайткандан берки ыкчам аракеттерин баса белгилейт. Ал өз бийлигинин чегин текшерип көрүп атат. Башаламандык жаралып, демократтар кандай реакция кылууну билбей калышты. Алардын көбү ушундай жазууларды кармап турушту. Трамп аларды шылдыңдаганда да айрымдары ун чуккан жок. Бир демократ кыйкырып сын айткандан кийин аны кууп чыгышты. Сурамжылоолор азыр америкалыктар Трамптын экинчи мөөнөтүнүн башталышы тууралуу эки ача пикирде экенин көрсөтүүдө. Бул чоң убадаларды аткаруу үчүн 4 жыл убакыт бар. Ал кийинки мөөнөткө кайра талапкерлигин кое албайт. Американын алтын доору эми гана башталды.